Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын эң жакшы престижный району болуп эсептелген Ак Тилектин 42 көчөсүнөн сатыла турган ушул үй тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеп боюнча жери 6 соток, фактически эсептегенде 12-15 соток чыгып аткан. Себептегенде мына ылдый тарапта кичинекей канал бар экен. Каналга чейин кыйла бош жер бар экен. Ошону кошкондо жери 12-15 соток чыгып калат. Ошону жакшылап айтып кой деп эсиз суранды. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, канализация бардыгы бар. Шаардын эң жакшы райондорунун бири. Ак Тилекти баарыңыздар эле билесиздер. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Ээсине акча керек болот экен, ошол себептен сатка коюп атабыз деди. Вариант абмен жолдорун ээсине чалып өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким квартирага, балким дагы бир башка жер үйлөргө алмашуу жолдору бардыр. Ээсинен сурасаңыздар, ээси өздөрү айтат. Жүрүңүздөр туугандар, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип ушул үй тууралуу кеңири маалымат берейин. Үй мансард типтүү үй, 2 кабаттан турат, бышкан кирпич. Ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Жакшы эле качествода салганбыз, 10-15 жылдан бери өзүбүз жашадык деди. Эми шартка байланыштуу үй бош турат экен туугандар. Кээде эле келип кетип калабыз, а так башка үйүбүз бар өзүбүздүн деди. Ошо бош турганына байланыштуу сатка коюлган учуру. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип шашылбай үй тууралуу маалымат берем. Дареги, мен турган жер туугандар бул Ак Тилек микрорайону. Ак Тилекте жайгашкан городской жаңы больницанын бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошонун алдына келесиздер. Бул эң негизги көчө. Бул жак Ак Тилектеги больница туугандар. Ушул жерден жогору тарапка чыгып, Ак Тилектин 42 көчөсүнө кирсеңиздер, 12 дайректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу жанагы даяр үйдүн алдына дагы келдим. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, караңыздар. 4 тарабы тосулган, варата орнотулган. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири экен. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келесиздер. Же болбосо западныйдагы коргонду билесиздерби? Ошол тараптан деле жүрүп келсеңиздер болот. Жолдору көп. 2 киске Ак Тилек 42-12 деп жазсаңыздар, ушул үйгө алып келип коет туугандар. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Мына варатаны ачып кирип келе бересиздер. Кызыл китеби бар, документи так. Кызыл китеп боюнча жери 6 соток. Фактически эсептегенде жери 12 соток чыгат экен. Кийин келип көрүп кетесиздер. Мына үйдүн алды стяжка болгон. Жогору тарапта үй чочогу, сыртка жалканасы, топкасы бүт бардыгы бар. Бул жакта болсо 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, мындай мансард үй экен туугандар. Вариант обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат деп ээси мага маалымат берди. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Эми Ак Тилекти билесиздер, шаардын эң жакшы престижный райондорунун бири. Баарына жагат. Мисалы, лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун деле жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп коюшсун. Анан туугандар, жери фактически 12 соток чыгат деп айттым го. Себеп дегенде, мына бул жака ылдый тарапка түшсөңүздөр, кичинекей канал бар экен. Ошо каналга чейин дагы кошумча жери бар экен. Ошону кошкондо 12 соток жөн эле чыгат. Бирок кызыл китеп боюнча 6 соток туугандар. Эми бул жогору тарабына көчөттөрдүн түрлөрүн эгип койгон, темир тосмол менен тосуп койгон, сыртка жалкананы салып койгон туугандар. Жакшы. Канал тараптан тосулган деп айтканда, безопасный. Азыр кандай кылайлы туугандар? Мына чоң үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып сиздерге калган маалыматты берип чыгайын. Үй 7 бөлмөдөн турат, бышкан кирпич, 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Акча керек болгондо байланыштуу эле сатка коюп атабыз деп ээси мага маалымат берди туугандар. Так, туугандар, эми жүрүңүздөр. Кийинки 3-чү бөлмөсүн көргөзүп берейин. Так, бул кухня. Жеңилерибиздин 2-чи офиси. Жакшы жери вытяжка бар. Могул жактан дагы кошумча эшик бар экен, сырт тараптан кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул ошондо азыр 1-чи кабаты 3 бөлмөдөн турат экен. Азыр лестница менен жүрүңүздөр 2-чи кабатка чыгайлы. 2-чи кабаты 4 бөлмө. Бирок 2-чи кабаты толук өйдө элек. Кийин өзүңүздөр бүт көрүп аласыздар, Кудай буйруса. Так, мына туугандар. Мындай мансард сыяктуу 2 кабаттуу үй, менимче түшүндүңүздөр. Бул жактагы бир бөлмөсү. Мына туугандар. Эми бир аз косметический ремонт кылып, кирип жашай бересиздер. Так, эмне маалымат берейин? Мына көрдүңүздөрбү? Сонун. Так, туугандар. Эми балконун көргөзүп берейин, Аз барыңыздар эле, балкон кызык да. Так, мына чыксаңыздар бул жагы балкону.
Мына ол мен жаңа айткан огороду, көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Так, мына талдар турат го, талдардын дагы ылдый тарапка түшсөңүздөр кичинекей канал бар туугандар. Кичинекей эле канал. Ошо каналга чейин жерин кошкондо 12 жандан деле ашык чыгып калат жери. Көрдүңүздөр, кийин келип аралап көрүп кетесиздер туугандар. Ал жерде сыртка жаткан деле бар. Эми ал жака түшүп көргөзбөй эле коеюн. Ушундай сөйткөндө мына кошуналарыңыздар бүт бардыгы тосуп алган, сонун кылып. Жери дагы тегиз, бардыгы жакшы. Сон бак кылып, сонун кылып жасап алсаңыздар болот. Мансард типтүү 2 кабаттан турган үйлөрдүн бири. Эң негизгиси туугандар, бышкан кирпич жашыл эпеске алыңыздар. Сейсмопоис колонна бүт бардыгы орнотулган. Ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган деп эсиме маалымат берди. Бул жак үй чочок, өтө тарабы навес. Той топор да бир башка нерсе болуп калса кеңири кыжат болбой той өткөрө бересиздер. Эми жери туугандар, жакшы. Бул жак болсо топка, жогору тарапта сыртка жаткан. Центральный канализация бар бул жерде. Ошондо бул атлектин да аяк тарабы болуп калат. Мындай тынч жер да. Ажапкана, бул жагы душ. Так, анан бул жагы топка. Ошол жактан от жагып, үйдүн 1-2 кабатын жылыта бересиздер. Жакшы да топка сырт тарапта болсо, үйдүн ичи таза тура берет. Бул жанагы кухнянын кошумча эшиги туугандар. Мына сырткы фасадтары деле негизинен жакшы. Көрдүңүздөр, Там эмне маалымат берейин туугандар? Айтыңыздарчы. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, городской больница бардыгы жакын. Маршрутканын түрлөрү өтөт, актилекте билесиздер. Шаардын бурч-бурчтарына барып турсаңыздар болот. Эми үйдүн баасын айтайын туугандар, канча дей турган болсоңуздар, $145,000, анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып сүйлөшүп содулашасыздар. Эйсин номери ушул видеонун экранында жазылган, WhatsApp деле бар, же болбосо карап бермөй аласыздар туугандар. $145,000, анан жакшы кеми бар. Вариант абен жолдору жок деди. Эми чалып сурап көрөсүздөр. Бирок жер үйгө дагы алмашуу жолдору бар экен. Бирок квартирага алмашуу жок.